Апа менин үчүн дүйнө, деңиз, билтегин аалам да. Ошол эле убакта боорукерликтин, мээримдүүлүктүн символу да. Ушунун баары апа деген кичинекей бир сөздө камтылганда абдан ыйык. Мен апам дайыма Бишкекке келгенде мен өзүм тосуп алганга аракет кылам. Бирок кээде мен убара албайм, жумуштан албайм деп өзү келет. Анан мен аны билгенде кадимгидей жаш бала болуп кудуңдап сүйүнүп үйгө жеткенче шашам да. Үйгө келгенде мен анткени үй шаңга бөлөнөт, ачылып, чачылып кенен сүйлөшөбүз, кадимгидей үйгө береке келе түшөт. Анан аябай мен унутпаганым ушул жашка келгенсем деле апам ошол үйдөн өзү жебеген чогултуп койгон устукандардын таттуу паттуу момпол сыйларын алып келип, анан мен келгенде сумкасын алып чыгып, жайып, анан менин ушул баарын жепкенчө маңдайымда отуруп карап отурат да. Бул балким дүйнөнүн эң сонун бир сүрөтү болсо керек да.